Assalomu alaykum tug'anlar, el yurt, prezident, hurmatli prezidentimiz Sadir Nurg'o'joyevich. Men mana bugun Batga bugun 3-chi az sal to'lqinlanib ketdim. 3-iyun 2026-yil men Batken Oblastlik prokuraturasının janında turaman. Men uşul jerge keldim. Bularda bugun atılış bolgan eken. Andan Hasan Aliyev kiretте uğup, men kelip uşul jerge oşo kişiге bir razычылык bildirip, menin işim jagdayım mına 8 жылдан beri бүтпөй kelatat, бүтпөy. Oşo jönde bir meselelerdi tuğdurulup atat. Mana ortaga toskoldуктарды prokuratura organları jarıp toskoldуктарды kılıp atkandığı jönünde kelip bayandap bir arız mumumda aytıp koyayım. Uşunçalık kelip kaldım. Bişkekten keliptirem. Mağa şoğundарды kavlalar dep emeksem bulardan jarandары. Bu yerde prokuraturanın hizmetkerleri meni aldap kirgenden keyin eме kıldırбады, жолуктурбады. Кыскасы meni kabinetке alып kirip aldап atırdılar. Аны çağırып berdiler dagın. Hasan Aliyev çıkıp ketdi dep anan azыр maga ушундай эмелерди эме кылып ататтар. Кыскасы menin arız muğumdu uqqanga adam жок. Bular ушундай hareketlerinde negizide ушундай кылган prokuratura organlarının menşeklengen prokuratura organları jana mana SMB keçiresler ana sotlar menen prokurorlar içara süйлөштү dep menşeklenemin. Ошонун негизинде булар ишти негизсиz обу жок создуктуруп атат. Кылмыштын негизги куралы болгон веждок, мындай айтканда веждок деп айтылат. Менин жеримдин маселеси, ошол жердин эмесини ушул убакка чейин мисалы мен өзүм арыз жазып кайрылсам дагы булар арест койбой, же болбосо ошол иштин кемчиликтери толтура кемчиликтерди билип туруп муну мен кайтаргыла прокуратурага сен кайтарбастан ушундай аракеттер болуп атат. Мына бүгүн мынал Баткен областын прокуратурасы ачылган. Мына бүгүн ачылды мына здание. Ошондой болду. Ошондуктан мен азыр ушул жерде турамын. Келип кирип эме кылды, мени чыгарып койдулар. Kemçilikleri köp. İşte içinde mıyzamsız, negizsiz, hiç kanday emesi yok dokumentlerde, vurmalangan dokumentlerde menin talaş yerim 71 Kurmanjan Datka köçösü 71. Uy jaygaşkan jer bolsa, Kurmanjan Datka 91. Uy jaygaşkan жерди bağla vaçatlarının bu kılmış işine tirkep ошондой нерселерди жасап калгандыгы үчүн мына бүгүнкү күндө ишти создуктуруп мыйзамсыз, негизсиз прокурорлор дагы менин арыздарым негиздүү нерселерди негизсиз деп таап ататтар. Булар негизи бүт бардыгына мыйзам ченеминде бүт бардыгына көрсөтүп атам. Мыйзамда жазылып турат. Кылмыш иши менен ошол мүлктүн ээсине кайтарылып берилсин деп мыйзамда ошондой талаптар бар. Ошол талаптарды аткарбастан булар ичара сүйлөштү дегенге менин шегим бар. Бул шегиме далил болуп, мына сиз ишти создуктурганы, менин өтүнүчтөрүмдү канааттандырбагандыгы, булардын кайрадан эле баягы соттун өзүнө ошолдор өздөрүнүн эме кылган Кадамбек райондук сотуна берип ошонун аракетинде кылып аткандыктары мына бир өкүм чыгарды. Ал чыгарган өкүмү бүгүнкү күндө жокко чыгарылып, кайрадан жаңы кароого бергенде, жаңы кароодо турган сот дагы ушул нерселерге бүт бардыгына көңүл бурбастан ишти тез аранын ичинде жаап жашырып, ошол Тажик Республикасынын жаранына берилген жер, мыйзамсыз, негизсиз берилген жердин ошонун атында калып кетиши үчүн аракет жасоо деп мен шектенем. Ушундай деп ушуларды ушундай баалап мен ушундай шектенип атам. Ушулардын кылган иштери ошого барып атат. Кылмыш иши менен болгон нерсе кылмыш иши менен бүтө турган болсо, аны кылмыш иши менен бүтпөйт деп
башкача аракеттерди жасоодо деген менде шектерим болуп атат. Ошондуктан ушундай эмеде мен Асаналиевке, урматтуу Асаналиев, мен сизге айтып кетсем, мен сизге жолукканы келдим да ушул нерселерди айтып, мына сиз келгенден бери кичине иш жылыштады. Андан кийин токтоп калды. Кийин Маатов келди. Маатов келгенде айтканымда кайрадан иштер дагы козголду, кайрадан дагы жанданды. Бул жерде толук эле ушул 15 сөттүк менин жерим, Курманжан Даткасы көчөсү 71-үй жайгашкан жердеги менин жерим, мыйзамдуу жерим. Бул картада бүт бардыгы, токтомдун бүт бардык нерселерим бар. Ошол жер, ошол мыйзамсыз, негизсиз кылмыш жолу менен Тажик Республикасынын жаранына 12 сөттүккө токтом чыгарып туруп 15ке бурмалап, тем более Тажик Республикасынын жаранына берилген жерди ошонун эмесинде калып кетишке аракет кылып аткандыгы жөнүндө сиздерге, ошонун мыйзамсыз болгондугу жөнүндө мен сиздерге кайрылып атам. Менин укугумду коргоп берүүңүздөрдү мен сиздерден суранам. Ошол эл журт, мына президентибиз Садыр Нуркожоевичка да кайрылып атам. Ana шуну жеткирип коюңуздар, бүт бардыгыңыздар, таракатыңыздар, эме кылыңыздар. Мына менин укугум коргоюн деп, өзүм укугумду өзүм келип ушул нерселерди айтып келейин. Ушул жерге кичине көйгөйүм бар эле, ушу киши келиптир десем, ушуга жолуктурбадылар булар. Мындай айтканда, биздин укугубуз, жарандардын укугу кайсы убакта болсо, кандай болсо, бир ооз кайрылууга мен Бишкекке бара албайм мисалы. Бишкекке барып келиш, башка кылыш, бүт баары чыгымдар, ашыкча чыгымдар, эч кимге кереги жок андай нерселердин билесиздер. Ошондуктан ушундай нерселер жаралбаш үчүн ушундай келген мезгилдерде кайрылганга укуктары бар жарандардын деп мыйзамда да бар. Мен ошон үчүн кайрылдым. Ошол менин маселемди чечип бериңиздер. Эл журт, таркатыңыздар.